Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Эркин Европа азаттык радиосу медиа корпорациясынын президенти Джейми Флайды анын өтүнүчү менен кабыл алды. Мамлекет башчы Кыргызстанда эркин жана демократиялык өлкө катары көз карандысыз маалымат каражаттарынын толук кандуу иштеши үчүн бардык шарттар бар экенин, сөз эркиндиги болсо коомдун турмушунун ажырагыс бөлүгү экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров бардык үчүн бирден бир талап бул улуттук мыйзамдарды сактоо экенин, ага ылайык жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынганын баса белгиледи. Өз кезегинде Джейми Флай мамлекет башчысына жолугуш үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин жогорку деңгээлин ырастады. Булак президент кежи. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал. Эки өлкөнүн район акимдери жолугушту. Бүгүн 11 февралда Баткен районунун акими Очкунбек Жорубаев баш болгон делегация Ак Сай айыл өкмөтүнүн Тум аймагында Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Баховодин Бахадурзода жетектеген делегация менен жолугушту. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда жолугушууга эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, райондук суу чарба башкармалыгынын жана башка тиешелүү жетекчилери катышты. Жолугушууда чек ара, укуктук тартип, сугат суу, жаз мезгилинин келишине карата арыктарды тазалоо иштерин макулдашуу менен жүргүзүү, чарба иштери жана башка күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан сырткары эки элди түрдүү провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуунун алкагында тараптар жазгы талаа жана жазгы вегетациялык жумуштарын ийгиликтүү, тынч өткөрүү максатында суу чарба жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган атайын жумуш топ түзүлүп, бекитилген иш мерчемдин алкагында иштөө жана макулдашылбаган мыйзамсыз курулуштар, көчөт отургузуу фактыларын болтурбоо, факт катталса, баштапкы абалына келтирүү жактарын макулдашышты. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында келерки аптада суу чарба кызматкерлери макулдашуунун негизинде акимдерге сунуш берип, бирдиктүү иш мерчемдер макулдашыла турган болду. Булак турмуш кежи. 10 күндүн ичинде 600 000 сом табасың. Ошто спортчулардан турган кылмыштуу топ аныкталды. Опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Ош шаарында 600 000 сом акча талап кылуу фактысы боюнча аралаш мушташ боюнча спортчулардан турган кылмыштуу топ кармалды. 4 февралда Ош шаарынын аймагында алар жергиликтүү тургунду жолугушууга чакырып, ал жерден физикалык күч колдонуп, тамагына бычак такап, башына башты кийгизип, белгисиз тарапка алып кеткен. Андан кийин темир балка менен сабап, белгисиз маркадагы тапанчаны башына такап, физикалык күч колдонуу жана ар кандай коркутуулар аркылуу акча талап кыла башташкан жана 10 күндүн ичинде 600 000 сом табуу шартын коюшкан. Учурда кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык кармалгандар УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Булак Сереп кежи. Туркия. Жер титирөөдө кулаган турак жай комплексинин архитектору кармалды. Туркиянын Хатай провинциясында жер титирөөдөн кийин толугу менен талкаланган Ренессанс Резиданс турак жай комплексинин башкы архитектору Стамбул аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жаткан жеринин кармалганын Сабах гезити жазды. Турак жай комплексинде 250 батир саткан үчүн миллиондогон лира алган башкы архитектор Мехмет Яшар Чоккун Черногорияга учууга аракет кылып жатып, Стамбулдун жаңы аэропортунда кармалды. Стамбулдун башкы прокуратурасы тарабынан чыгууга тыюу салынды деп айтылат басылманын маалыматында. Кармалган жаран учурда архитектордун жанында ири суммадагы акча жана Черногорияга алынган билет болгон. Беле кетсек 2017-жылдан бери анын курулуш компаниясынын башкы кеңсеси ал жакта жайгашкан. Туркиянын юстиция министри Бекер Бостак өлкөнүн түштүк чыгышында дүйшөмбү каргашалуу жер титирөөдө имараттардын урап калышына алып келген шалаакылык үчүн эч ким жазадан кутула албасын буга чейин билдирген. Мындан тышкары жер титирөөдөн урап калган имараттарда табылган курулуш мүчүлүштүктөрү боюнча 8 киши камакка алынганын Хабир Турк телеканалы билдирди. Булак Марал ФМ. Туркия. Зилзаладан улам тереңдиги 30 метрлик жарака пайда болду.
Хатайдагы, Туркиядагы провинция зилзала тереңдиги 30 метр болгон жараканы пайда кылды. Бул тууралуу Ихлас Хабир ажанси жазган. Бул жарака көп аймакка созулуп жаткан зайтун бактары тегилген, таланы 200 метрдей аралыкка экиге бөлүп салган. Соңку маалыматтарга караганда, Туркиядагы жер силкинүүдөн улам көз жумгандардын саны 20 665 кишиге жеткени кабарланды. Булак Спутник кечи. Ошто жарнак тактар рейтинин жүрүшүндө 9 ишкерге 3000 сомдон айып пул салынды. Ош шаарында жарнак тактар рейти жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда рейттин алкагында шаардагы 9 ишкерге 3000 сомдон айып пул салынды. Булак турмуш кежи. Бишкектеги Слёвкин паром мончосунда өрт чыкты. 11 февралда Бишкек шаарынын Ибраимов көчөсүндө жайгашкан Слёвкин паром мончосунда өрт чыкты. Адамдар жаракат алган жок, деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Өрт имараттын 6-кабатында тутанып, саат 11:45 толугу менен өчүрүлдү. Болжол менен 800 чарчы метр аянтты жалын каптаган. Булак бара келди.